Саламатсызбы, билесиңби KG каналынын көрүүчүлөрү. Менин атым Наргиза Кожобекова. Бүгүн бизде конокто медцентр KG медицина борборунун адиси, маммолог Аида Осонбаева. Саламатсызбы. Бүгүнкү биздин темабыз мастит. Мастит оорусунун пайда болуусунун себептери, симптомдору жана аны алдын алуу үчүн кандай иш-чараларды көрүү керек. Мына ушулар жөнүндө бизге маммолог Аида Осонбаева айтып берет. Мастит эмне себептен пайда болот? Мастит ал эмне деген мастит? Мастит ал деген воспаление дейбиз да, ошол эмчектин воспалениясы. Алар деген көбүнчө аялдарда, биринчи жолу төрүп аткан аялдарда көбүрөөк болот да. Бирок доородов дейбиз да, ошол доородов деле ошол мастит деле пайда болот. Жана биз аны айтабыз лактационный мастит деп айтабыз да. Жана нелактационный деп эле айтабыз да. Ошол баланы эмизбеген учурда деле ошол мастит деле болушу мүмкүн. Биринчи жолу аялдар ошондо оору менен эмнеге ооруйт? Ошол алар билишпейт да, кандай биз билбейбиз. Биринчи жолу төрүп атканда биз билбейбиз кандай баланы эмизиш керек. Эгер сүт толуп калса эмне кылыш керек ошол менен. Анан жылуу кармап, ошону бизге деле айтышат да, биздин аталарыбыз, апаларыбыз жылуу кармагыла деп, ошонун деле себептери эмнеге ушинтиш керек да. Ошол причиналар ошол эле да, ошол бизде застой дейбиз да, застой болгондо, сүт толуп калганда, анан сүттү деген тарата албаганда, ошондо деген бир трещиналар деле бар болгондочу, үрпүдө үрпү кесилип калганда, ошондо микробтор, ошол возбудители дейбиз да, ошол стафилококк, стрептококк жана башка микробтор, алар протоктор менен, үрпү менен ушуну кетишет да, ошентип туруп анын воспаление болот да, ошону мастит дейбиз. Маститтин негизги белгилери кандай? Мисалы үчүн ооруп калган аял өзүнүн мастит болуп атканын кантип билсе болот? Аны аялдар өзлөрү билип алышат. Аларда биринчи температура болот. Температурасы 37, 38 ошондой жана жогорку температура болот. Кескин түрдө көтөрүлүп кетет, ошондой температурасы. Анан эмчектерин караса, ошол бир эмчеги же экинчи эмчеги ошо кыпкызыл болуп калат. Жана ошол жак, ошол мастит болгон жак чоңоет, ошол эмчеги чоңоет, кызыл болот. Демейдегиден чоңураак болуп калат, э? Ооба. Анан асимметрия болуп калат да, ошол. Эгер бир жагы ооруса, эки башка болуп калат. Ооба. Ошентип туруп аял өзү эле билип калат, анан ошол жер деген аябай ооруйт. Потому что ошол отек болот, инфильтрация болот, ошолорден оорутат, аял ушуну билет да, ошол бирдеме болуп атат биякта депчи. Ошол үчүн бизге келишет. Бирок бизге келер учурда ошол жаманы ошол аялдар бир кандай десем, ошол тепло, ошол теплый, горячий что-то ошондойду коюшат да, жылуу басат экен да, жылуу басып, ошондойлордо мастит болгондо деген ошол нежелательно да, андай кылбай эле коюш керек, потому что ошол деген күчөп кетет да, күчөп кетип туруп, аны деген гнойный мастит, обстудирующий мастит деп ошондойлор болуп калышат да. Демек, мастит болуп аткан учурда жылуу баскан такыр болбойт. Жылуу баскан болбойт, ооба. Ошол үчүн маммологко же хирургка ушун келип туруп, аны билиш керек, ошол мастит болсо деген, кандай мастит түрлөрү ар кандай да, ошону билип туруп, анан ошого карата уже леченияны алыш керек. Түрлөрү деп кеттиңиз, маститтин кандай түрлөрү бар ошолор жөнүндө? Маститтердин ошол ар кандай түрлөрү бар, ошол биз айтабыз лактационный мастит деген бар, нелактационный деген бар да, ошол лактационный
лактационный деген баланы эмизип атканда ошондо деген лактационный дейбиз да. Ошол протоктору кичине мындай забивать этип туруп ошондо деген воспаление болуп кетет да. Анан деген нелактационный деген бар. Ошол оору менен ар бир аял деле ооруса мүмкүн. Мындай даже если ушел этот беременность деле болбосо, кормление деле ошондой болбосо деген ошондо ооруш мүмкүн. Ошол потому что ошол воспаление деген ар биздин денебизде деле ошол ар как в каждой части тела этот воспаление может быть, да? И ошол денебиздин бардык бөлүгүндө сезгени болушу мүмкүн. Ооба, ошол үчүн этот мастит деле ошол деле бир отдельный орган, ошол этот воспаление болгондо деген ушинтип туруп ар бир аялдар ушинтип ооруйт. Ошондой менен. Ошондо эки түрү бар экен да? Эки түрү бар. Анан острый хронический деген деле бар да. Ошол острый ал деген ошол бир күндүн ичинде же 3 күндүн ичинде ошол резко мындай ооруп баштайт. Это обычно ошол кормящая женщина, эмизип аткан учурда деген ошондо деген острый мастит болуп кетиши мүмкүн. Хронический ал болсо уже 1 ай, 2 ай же канча 6 айга чейин ошондой воспаление болуп эле жүрө беришет. Аялдарга деле мындай анча деле оорубаса ушинтип жүрө беришет, анан деген ушинтип хронический болуп кетет да, ошол көп өткөрүп жүрүшөт экен да. Бизде көпчүлүгү доктурларга кайрылганды жактыра беришпейт, анан үй шартында дарыланганга аракет кылышат. Үй шартында дарыланууга мүмкүнбү? Ошол кандай, смотря вот кандай мастит болуп атат, ошону билиш керек да. Дагы гной болбосо, ошол ириң жок болсо, анда болот. Баланы ал үчүн балага деген часто прикладывание груди дейбиз да, ошол баланы деген улам эмизиш керек, ооба. Анан бала өзү эле баардыгын соруп салат да, ошол мындай застой ошондой болгондо деген сүт туруп калганда эмчектечи, ошондо балдар өзүлөрү эле айыктырып эле салышат да. Ошол үчүн баланы жакшы мындай көбүрөөк бериш керек, именно ошол эмчектечи, ооруп аткан эмчектечи. Ошондой бериш керек. Анан биз айтабыз в разных положениях кормления депчи, то есть ошол балдар деген ар бир позиция мененчи эмизиш керек да. Ошондо отуруп жатып, баланы деле мындай бала буту тиякта, мындай силер биякта ушинтип туруп эмеш керек да. Себеби ал ошондо, например, вот бир жерде застой туруп калганда деген ошол протоктор никак не мог же опорожниться же, да, ошол протокторчу. Бала эмип атып бошотот экен да. Бала эмизип тиякта мындай в разных положениях эмизип атканда ошондо деген чыгып кетет да, ошо туруп калган жерди бошотот да. Ооба, ошондой бошоп кетет да, ошондой. Поэтому биз айтабыз, биринчи ошол айыктырган киши ал бала эле өзүнүн баардыгын эле эмиз. Демек бала өзүнүн энесин айыктырып коет, ооба. Ошол биринчи. Анан экинчи биз көрүшүбүз керек, ошол частое прикладывание груди ошону дейбиз да. Анан деген биз айтабыз сцеживание депчи, эми сүт деген ушул туруп калса, застой болуп, лактостаз болуп, ошондо туруп калса деген ошондо бала эми бирок ал бала кичинекей болуп баардыгы эми албай ошондой застой ошондой эле болсо, анда деген сцеживание дейбиз да. Ошол сцеживание деген ушул ар кандай болот да, ошол да, молокоотсоз деген бар да, өзү аял киши өзү эле сцеживание метпесе, анда деген ошо молокоотсоз менен өзүн өзү сай албаса, анда ошондой колдонсо болот экен да. Ооба, ошондой деле болот да.
Вот ошол эле ошол бирок ал деген жөн эле воспаление эле болсочу, бирок ириң болуп кетсе, мындай чоң болуп, ириң болуп же абсцесс дейбиз да, ошондой болуп кетсе деген, анда сөзсүз доктурга кайрылыш керек. Себеби биз деген обычно ошол антибиотиктерди эметебиз, анан мындай ириң мындай чоң болуп калса деген, абсцесс болуп калса, анда уже хирургический метод менен деген айыктырыш керек. Элдик ыкмалар боюнча капуста коюп, анан бал сүйкөп деген нерселерди да уккам эле да. Ошол жардам береби? Ошону менен дарыласа болобу? Биз деле ушинтип деле рекомендацияны беребиз. Капустаны эмнеге ошондой айтышат да, биздин аталарыбыз айтышат да, капуста менен эметкиле депчи. Эмнеге? Потому что лактостаз болгондо ошол застой, сүт туруп калганда деген ошол эмнеге болот? Ошол протоктор деген забивать эткендечи, ошондой протоктор бүтүнүп калганда. Ошондо деген ошолор сүт үрпүгө чейин жетпей туруп калат да бир жердечи. А капуста именно теплом виде да, ошондой кипяток менен эметип туруп аны салганда деген, ошол протоктор деген чуть расширяются, кичине чоңоюп калат, кеңейтет. Ооба. Ошондо деген ошол сүт туруп калган сүттөр жыла баштайт. Ооба, жыла баштайт да. Ошол үчүн биз айтабыз, ошондой капуста менен макул саласыңар, анан бир 3-4 саатка же канча мүмкүн болсо деген ошондой кылып туруп, анан деген ошол капустаны алганда деген сразу ошол стеживать этиш керек да, же балага берип коюш керек да. Ошондо деген баардыгы ушул соруп алат да, ошол. Ошол үчүн капуста менен ооба биз деле ошону рекомендация деп айтабыз, ошол деле жакшы. Эгерки мындай в некоторых случаях дегендечи ошол капуста менен ошол жакшы жардам берет. Бирок бул негизги дарылоо болушу мүмкүн эмес. Аны деген, можно попробовать дегендечи, бир жолу мындай ал деген, себеби ошол протоктор эле болсо, анда деген макул, ошол баардыгы чыгып кетет. Бирок каякта деген лактостаз болгондочу ошол сүт уюп калса, ошону деген уже андай деле жардам бербейт да. Анда уже башка лечение кылыш керек. Түшүнүктүү. Эгер мастит болгонуна карабай, доктурга көрүнбөй койсо, кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Дарыланбай койсоң. Дарыланбайсан, аял киши ал өзү аябай кыйналат да. Ошол мастит болгондо ал аябай оорутат, анан кыпкызыл болуп туруп, бала деле эмип атканда деле аябай ошол оорутат. Ошол үчүн аялдар, как правило дегендечи, ошол алар чыдай алышпайт да, ошол үчүн сразу доктурга келишет. Ооруп аткан үчүн. Ал оорубаса, анда жүрө беришет да, обычно ошондой да аялдар, биз ошондойбуз да, мында оорубаса жүрө беребиз. Анда катуу ооруп калса, ошондо келишет. Мастит улам кайталана бериши мүмкүнбү? Мүмкүн. Анда деген причиналарды ошол билиш керек да, эмнеге ошондо кайталанып атат. Там ошол соскоп, может быть, ошол анализди бериш керек, может быть, микробторду, стафилококк или башка бир микробторду бериш керек да, кайсы микробтор ошокто пайда болуп атат, кайсы микробтор постоянно ошол рецидивди берип атат да, ошону көрүш керек. Анан гигиенаны деле сакташ керек да, ошол аябай көп мындай болот да, что гигиенаны сактабаганда, ошондой үрпү кесилип атса, ошондо деген ошол постоянно ошол маститтер болуш мүмкүн да, кечкелеп, потому что ошол кесилгенде деген ошол входные ворота дейбиз да, ошол микробторгочу, улам инфекция кире берет экен. Кире берет, ооба. Ошол үчүн гигиенаны деле сакташ керек да. Түшүнүктүү. Ушул ооруга туш болбош үчүн кандай чараларды көрсө болот алдын ала? Биринчи ошол көрүш керек, эми застой болбош керек, биринчи ошол да. Анан экинчи застой болбош керек дегенде баланы улам эмизип туруш керек экен. Ооба, баланы
эмизип туруп анан эмизгенде деген ошондой бир мындай бомпок ошондойлор болуп калса, ошол этот лактостаздарчы ошондой болуп калса, ошону деген стеживать этип туруп ошону ошондо өзүңдү улам текшерип кармалап турушуң керек экен да. ооба ооба капкатуу нерселер андай болбош Бир керек. жерде сүт уюп туруп калбаш керек экен да. Андай болбош керек. Ооба. Ошол застой болбош керек. Анан баланы бат-бат по требованию дейбиз да, ошол баланы эмизгенгечи по требованию. Анан трещиналар болсочу, ошол ошону деген ошону айыктырыш керек. Анан гигиенаны соблюдать этиш керек да, ошентип кечке эле ошол пеленка ошолорду деген алмаштырып коюш керек да. Анан көрүш керек ушул трещиналар аябай кечке эле трещиналар болсо сосоктончу эмнеге ошондой пайда болуп атат. Аябай баланы деле көрүш керек да. Балада мындай уздечкасы короткий болгондо деген ошондо деле ошол үрпү деген постоянно ошол трещина боло берет постоянно. Ошол үчүн ошол уздечканы деле хирургтан деген көрсөтүп коюш керек да. Ошол если нормально болсо, тогда хорошо. Тили кыска болсо, ал бүт эме албайт экен да. Ооба, эме алат, бирок постоянно травматизация болот да, ошол сосоктончу, ошол үчүн ошол трещина боло берет да. И анан прикладывание груди дейбиз да, вот правильное прикладывание груди баланы деген эмизип атканда ошол билиш керек да, кандай эмиш керек. Ал не только биринчи жолу эмизип аткан аялдар, алар билишпейт, ошол только учун эле беришет да, ал болсо андай эметпеш керек да. Ал туура эмес. Аны деген бала деген не только сосокту, но и ореоланы деген баардыгын соруш керек да. Ошентип ошону деген ошол трещиналар ошондой болбойт. Демек маститтин бирден бир себеби бул туура эмес эмизүү. Ооба, туура эмес эмизүү, застой молока ошол болгондо деген көп туруп калганда деген ошентип калат да. Анан постоянно ошол простудный, суук тийип калса деген ошондо деле воспаление болуп кетет да. Ошол үчүн өзүн аял киши өзүн караш керек, жылуу кийинип, муздак жерлерге эметпей, кондиционер ошолорду деген ошону алысыраак болуп, ооба. Колдорду деле муп-муздак сууга салбай, ошентип өзүн аябай караш керек да, эмизип атканда. Түшүнүктүү. Биздин көрөрмандарга эмне деп кайрылат элеңиз, кандай кеңеш берет элеңиз? Мен айтайын дегем ошол урматтуу аялдар, силер өзүңөрдү карагыла, сиз өзүңөргө аябай ошол ден соолугуңар аябай сизге керек, жана балдарыңарга керек да. Ошол үчүн бирдеме мындай оору, бирдеме мындай кызарып, ошондой ооруп калсаңар деген докторлорго кайрылгыла, өзүңөрдү карап, жакшынакай жүргүлө. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде конокто медцентр KG медицина борборунун адиси Мамола Каида Осонбаева болду. Сизге чоң рахмат, убакыт бөлүп бизге интервью бергениңиз үчүн. Жакшы калгыла, комментарийге суроолоруңарды жазгыла, биз жооп бергенге аракет кылабыз. Лайк баскыла.